Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. АКШда мылтык менен куралданган киши президент Дональд Трампты өлтүрүүгө аракет кылды. АКШ менен Иран ортосундагы байланыштар туңгуюкка кептелди. Израилдин коргонуу күчтөрү Ливанга ири масштабтуу соккуларды кайра баштады. АКШда мылтык менен куралданган киши президент Дональд Трампты өлтүрүүгө аракет кылды. Окуя 1981-жылы Рональд Рейганга кол салуу болгон. Вашингтон Хилтон мейманканасында өтүп жаткан иш-чара учурунда болгон. Кол салган адам жашыруун кызматтын кызматкерине ок чыгарган, бирок офицер ок өткөрбөс жилети менен аман калды. АКШнын президенти Трамп жана вице-президент Венсти жан сакчылары залдан дароо чыгарып кетишкен. Кол салган адам кармалды. Кийинчерээк Трамп басма сөз жыйынын өткөрүп, ок чыгарган адамды оорулуу адам жана бандит деп атаган. Бул абдан күтүүсүз болду. Бирок жашыруун кызмат жана укук коргоо органдары укмуштуу чара көрүштү. Бул эки партиянын мүчөлөрүн басма сөз өкүлдөрү менен бириктириши керек эле. Жана кандайдыр бир жол менен ошондой болду. Анткени алар бизди толугу менен бир бөлмөгө бириктиришти. Бул жагынан абдан жакшы болду. Бир кишинин бир нече курал менен куралданган коопсуздук пунктуна кол салганын көрүү абдан сонун нерсе. Аны жашыруун кызматтын абдан держүрөк мүчөлөрү жок кылышты жана алар абдан тез аракет кылышты. Трамптын кечки тамагы учурунда ок аткан адам Калифорниядан келген 31 жаштагы Коул Аллен болгон. Нью-Йорк Пост гезитинин маалыматы боюнча ал мугалим болуп иштеген жана Калифорния технологиялык университетин бүтүргөн. LinkedIn'де ал репетиторлук жана тестке даярдануу боюнча мугалими катары көрсөтүлгөн. Социалдык медиадагы посттурга ылайык ал 2024-жылдын декабрь айында айдын мугалими болгон. Ок атуучу мылтык, тапанча жана бычактарды көтөрүп жүргөн. Ал кечки тамак өтүп жаткан мейманкананын кире беришиндеги коопсуздукту бузуп өтүп, ок чыгарган. Шектүүнү жашыруун кызмат тез эле колго түшүрдү. Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосундагы байланыштар туңгуюкка кептелди. Ирандын тышкы иштер министри Пакистандан эч кандай сүйлөшүүсүз кетти. Ал эми Трамп Иран менен сүйлөшүүлөр үчүн Пакистанга элчилерин жөнөтпөй койду. Ал Стив Уиткоф менен Джаред Кушнердин учуусун акыркы мүнөттөрдө токтотуп койгон. Иран өзү телефон чалышы керек деп билдирүүдө. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен тынчтык сүйлөшүүлөр үчүн элчи Стив Уиткоф менен Джаред Кушнердин Пакистанга пландаштырылган сапарын токтотту. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи жана анын делегациясы ишемби күнү Тегерандын талаптарын жана АКШнын Пакистанга карата позицияларына шектенүүлөрүн билдиргенден кийин Исламабадтан кетишти. Буга чейин Тегеран АКШнын расмий өкүлдөрү менен түз жолугушууга болбой турганын билдирген. Вашингтон менен Тегеран 28 февралда АКШ менен Израилдин Иранга жасаган соккуларынан кийин башталган согушта кымбатка турган туңгуюкта турат. Анда миңдеген адамдар каза болгон. 9-жумасына кирген жаңжал көбүнчө дүйнөлүк мунай ташуунун 1/5 бөлүгүн ташуучу Ормуз кысыгын жаап салды. Бул энергия бааларынын көтөрүлүшүнө алып келип, инфляцияны күчөтүп, дүйнөлүк кымбатчылыкка алып келүүдө. Ушул айдын башында АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс Пакистанда ийгиликсиз сүйлөшүүлөрдүн биринчи айланпасын жетектеген. Трамп шейшемби күнү 2 жумалык ок атышууну токтотууну узарткан болчу. Жума күнү сүйлөгөн сөзүндө АКШнын коргоо министри Пит Хексет кабарчыларга Иранда сүйлөшүүгө дагы эле мүмкүнчүлүк бар экенин жана алар жөн гана өзөктүк куралдан маңыздуу жана текшерилүүчү жолдор менен баш тартышы керек экенин айткан. Тегеран АКШ блокаданы алып салмайынча кысым астында сүйлөшүүлөр болбой турганын ачык айтты. Пресс ТВ телеканалынын маалыматы боюнча Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф менен телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда Ирандын президенти Масуд Пезешкиян Иран кысым, коркутуу же блокада астында сүйлөшүүлөргө барбай турганын кайталады деп айтылат билдирүүдө. Туңгуюктан улам дүйнөдөгү эң ири экономика жана дүйнөдөгү алдыңкы мунай державаларынын биринде энергетикага болгон баалар эң жогорку деңгээлге жетти. Инфляция күчөп жатат. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи чыңалуу күчөп жаткан учурда Орусия менен стратегиялык байланыштарды чыңдоо үчүн Москвага барды. Сапардын максаты батыштын кысымына жана санкцияларына жооп катары коопсуздук саясатын жана дипломатиялык позицияларды, айрыкча Бириккен Улуттар уюмундагы позицияларды координациялоо. Сүйлөшүүлөрдө аскердик кызматташтык жана потенциалдуу колдоо, айрыкча чыңалуу кеңири чыр-чатакка айланган учурда талкууланат деп күтүлүүдө. Израилдин коргонуу күчтөрү Ливанга ири масштабтуу соккуларды кайра баштады. Бул видеодон Израиль аскерлери Ливандын түштүгүндөгү Дебель шаарын электр энергиясы менен камсыз кылган күн батареяларын жана суу насостук станциясын талкалап жатканын көрүүгө болот.
Израилдин премьер-министри Нетаньяху рак оорусу менен ооруп, аны 2 ай бою өзүнө жашырган. 2020-жылдын декабрь айында операциядан кийинки кадимки текшерүү учурунда дарыгерлер рак коркунучу жок экенин ачык жарыялагандан кийин анын простата безинде кичинекей залалдуу шишик табылган. Ал максаттуу дарылоодон өтүп, шишик толугу менен жок болуп кеткенин жарыялап, согуш учурунда Иран аны пропаганда максатында колдонушуна жол бербөө үчүн медициналык корутундусун жарыялоону кечеңдеткен. Эгерде Дональд Трамп менен чыңалуу күчөсө, Иран Ормуз кысыгынын астынан өткөн маанилүү интернет кабелдерин бир дагы ракета атпастан үзүп кое аларын айтты. Перс булуңунун жана Ормуз кысыгынын түбүндө айрым жерлерде болгону 60-80 метр тереңдикте интернет кабелдери жатат. Бул кабелдер бүтүндөй аймактын дээрлик бардык санариптик трафигин өткөрөт. Банктык которуулар, телефон чалуулар, видео көрүү, компаниялардын системалары, аскердик байланыштар баары ушул кабелдер аркылуу өтөт. Иран суу түбүндөгү бул оптикалык кабелдер аркылуу өткөрүлүүчү дүйнөлүк интернет трафигинин 97%-ын үзүүгө жөндөмдүү. Иран жакында эле суу астындагы негизги интернет кабелдерди жайгашкан жерлерди көрсөткөн деталдуу картаны жарыялады жана аларды өтө аялуу деп атады. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубиону Ак үй 2028-жылдагы президенттик шайлоого республикачылардын талапкери катары карап жатат деп билдирет Политико. Басылманын булактарынын маалыматы боюнча, азыркы президенттин айрым ишенимдүү адамдары Рубиону тышкы чыр-чатактарды чечүүгө болгон мамилеси жана саясий тузактардан качуу жөндөмү үчүн олуттуу талапкер деп эсептешет. Макаланын авторлары Рубионун Ак үйдөгү позициясы, Венесуэланын президенти Николас Мадурону кулаткандагы ролу, ошондой эле Америка лидерине болгон чексиз берилгендиги менен бекемделгенин белгилешет. Сауд Арабиясы АКШ менен Ирандын ортосундагы жаңжалдан улам Метрополитен операсына $200 миллион берүүдөн баш тартты. Катуу каржылык каатчылыктан чыгуу үчүн күрөшүп жаткан АКШнын алдыңкы опера театры жакынкы чыгыш жаңжалында утулган тарапта калды. Метрополитен операсы Сауд Арабиясы менен түзүлгөн келишим боюнча мурда убада кылынган миллиондогон долларларды албайт. Келишимге ылайык Сауд Арабиясы театрга кийинки 8 жылдын ичинде $200 миллион чейин каражат бериши керек болчу. Ошондой эле Метрополитен театры жыл сайын 3 жума бою жакынкы чыгыш өлкөсүн кыдырышы күтүлгөн. АКШ Палестинаны колдогон нааразычылык акцияларына катышкан же АКШнын желегин өрттөгөндөргө грин карта берүүдөн баш тартышы мүмкүн. Саясий көз караштар грин карта алуу үчүн арыз бергендердин баш тартуусуна негиз болушу мүмкүн. Мисалы, Палестинаны колдогон нааразычылык акцияларына катышканы, социалдык тармакта Израилди сындаганы жана Американын желеген булгаганы үчүн. Бул тууралуу New York Times гезити маалымдады. Өзгөчө көңүл террористтик уюмдун же топтун көз караштарын колдогон чет элдиктерге, ошондой эле Америкага каршы идеологияларды же антисемиттик терроризмди жайылткан адамдарга бурулат. Като институтунун аналитиктеринин айтымында АКШнын жарандык жана иммиграция кызматтары берген грин карталардын санын 2 эсеге кыскартты. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан шайлоодогу жеңилүүсүнөн кийин катуу кайгырып, жаңы парламентте иштөөдөн баш тартты. Фидес тизмесинде 1-орунда турган дээрлик мурдагы Венгриянын премьер-министри партияны кайра курууга көңүл бура тургандыгын жарыялады. Фракцияны анын штаб башчысы Гергели Уяш жетектейт. Севильядагы фестивалда жүргүнчүлөрдү ташыган аттракциондун тросу үзүлүп, 4 адам жаракат алган. Окуя жүргүнчүлөрдү 90 метрге чейин абада көтөрүп жүргөн катапультада болгон. Кырсык болгон учурда жүргүнчүлөрдү ташыган капсула абада болгон. 2 адам ооруканага жаткырылып, дагы 2 окуя болгон жерде медициналык жардамга кайрылышкан. Оор жаракаттардан качууга мүмкүн болгон. Аттракцион жабылып, кырсыктын себеби иликтенүүдө. Сиздер эл аралык жаңылыктар түрмөгү менен таанышалдыңыздар. Саламат болуңуздар.